Бүгінгі күнде Құдай біз азыр 5 жаштағы шәкірттерімізді дайындап, өзіңіздер күбө боласыздар, Құдай біз ошол 3 тонна салмағындағы автоунааны сүйреп рекордын көрсөтүп бере алабыз деген үмүттөбүз. Азаматыбыздын жашы 5 жашта, өзүнүн салмагы 21 килограмм. Бул иш-чараны уюштуруп атканыбыздын себеби бүгүнкү күндөгү ушул таптагы деп айтсак жаңылышпаймын. Президентибиз Сооронбай Шарипович айткандай, биз бөлүнбөй эле эч качан нукура кыргызбыз дегендей, Нур Кыргыз деп кайман атын Нур Кыргыз деп атап койдук азаматыбыздын. Бүгүнкү күндө ал өзүбүз талаш жергесинен алып келдик. Бул азаматты ата-энеси келген жок. Кыргыздын желтиреги жедеги бүт дүйнөгө таанымал. Айтканыңыз келсин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бул Нур Кыргыз менен биргеликте 3 тонналык машинаны сүйрөгөнү жатат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле мына Нур Кыргыз машинаны сүйрөп барат. Бул чын эле го дейм, анткени көрүнүп турду, колун кой берди, машина жүрүп баратты, тартып атты кичинекей бала, как положено эле. Бардыгы жакшы болду. Азыр 5 жаштан баштап ушул улуу муунга чейинки шакирттери бар. Буйруса, бул иш-чара будан арыда токтобойт. Жакынкы арада өзүңүздөр уккандай, бул дүйнөлүк деңгээлге чейин Кыргыздын ушул күчү, руху даңкталат деп ишенебиз. Нур. Кыргыз. Мен Кыргызмын.